Шакиев мырза Ташиев мырзанын аталыкка теңөбөдүбү? Сиз азыркы замандын аталыгысыз депчи. Бул ойлонулбай айтылган сөзбү же болбосо артында кандай маани жатат деги түшүнө албай койдум да. Айбек мырза экөөбүздүн тең эч кимде күмөнү болбосо керек, кыргыз тилин жакшы билет дегенден күмөн болбосо керек. Жеткиликтүү деңгээлде билет деген. Аталык деген сөздүн маанисин караш керек да. Аталык деген сөз кайдан пайда болгон, эмне үчүн пайда болгон? Эгерде бийлик башына хандыкка бир мээси толук иштебеген, майып, же жашы жетелек, же тажрыйбасы жок бир бечара байкуш пайда болуп калса, ошонун атынан башкаруу үчүн, ошону кеп кеңеш берип туруш үчүн аталык дайындашкан. Аталык деп ошол падышанын аталыгы болгон. Мисалы, Европа өлкөлөрүндө регент деп коет. Регент. Эгер королдун баласы, король өзү каза болуп калса, королдун баласы 7-8 жашта болсо, ал бир 14-15ке чыкканга чейин аны регент башкарган. Регент болуп, апасы регент болушу мүмкүн, же таекеси, же жакын абасы регент болгон. Кыргыз аны аталык деп койгон. Анан бизде падыша жок да. Аталык болгондой. Же президенттерге дагы аталыкты шайлашыбыз керек болот кийин. Аталыктын ролу башка. Анын макамы да башка, анын жагдайы да башка. Анан Шакиев мырза Нүзүп сыяктуу аталыксыз деп ошонун эстелигин ачып аткандагы сөздү айтып атасыз да. Ооба. Нүзүптүн тагдырын карап коюш керек эле да. Нүзүптүн тагдыры эмне болду? Кандай болду? Нүзүп ким эле? Ким болду кийин? Нүзүп ошол жылкы кайтарып жүргөн жеринен Шералыны алып келип Шерали хан кылат да. Туурабы? Ооба. Ошонун аталык болуп калды да. Эмне үчүн аталык болуп калды? Себеп Шерали жылкычынын мамлекетти башкарууда түк тажрыйбасы жок болчу. Аны апасы Жаркын айым ошол кеп кеңешиңди берип тур, өзүң баш көз болуп тур деп ошого аталык кылып койгон. Анан бүгүн Кыргызстанда аталык бар деген сөз бул сиз айткандай эң эле маданияттуу тил менен айтканда таптакыр ойлонулбаган сөз да бул. Салыштырууга түк жатпайт. Туура келбейт.